Üç özgöçөлүктү айткым келди. Кыргызстанга барат экенсиз, жаш балдарды көбүнчө мечиттерге алып келишпейт. Кызым болсун, баласын болсун, чуркап коет, же бирдеке кылып коет, же кыйкырып коет, же намазды бузат, же алдынан баса коет деп алып келишпейт. Өзгөчөлүгү бул жерге келсеңиз, балдарын ар бири көбүнчө балдарын алып келет. Мечитте ойнойбу, күлөбү, не кылса дагы, кыйкырса дагы, бакырса дагы жөн коет. Неге? Урматтуу мекендешим, данышмандардын бирөөсү айтканда, эгерде үммөттүн жок болушун билгин келсе, алардын баласына кара дейт. Баласын мечиттен алыстаган, медреседен алыстаган, имандан алыстаган деген бул деген урматтуу мекендешим. Кайсыл учурда мектеп, университет деген сыяктуу нерселердин ичинде мечит кирбесе, мечит иманга тарбиялайт. Барып урматтуу мекендешим, мисал үчүн университет мынау юрист бол деп тарбиялайт. Юристтикке бүт окутат. Судебный департаментте сот болосун деп соттук окутат. Мисал үчүн. Эми урматтуу мекендешим, эгер ал сот болгон учурда иманы болбосо, не кылат? Параны алат. Адилетсиз чечимдерди чыгарат. Адилетсиздик менен чечимдерди чыгарат. Ошол эле учурда мечит менен тарбия алган, имандуу болуп туруп сот боло турган болсо, ал не кылат? Пара албайт. Имам менен исламдын чечими менен негизги чечимдерди чыгарат. Айтайын деген Кудайдан коркот урматтуу мекендешим. Кудайдан корккон адам ар бир жерде күнөө кылбайт. Баягы юрист болсун, адвокат болсун, ким болбосун айырмасы жок. Эгерде Кудайдан коркуу сезими болбосо, ал каалаган жерде кылмыш кылышы мүмкүн. Кудайдан корккон адам чөлдө болобу, көлдө болобу айырмасы жок, мыйзам жок жерде дагы күнөө кылбайт. Неге? Ал Раббысы бар, Кудай көрүп турат деген түшүнүгү бар, коркот ал Раббысынан. Эртең жоопкерчилик барлыгын билет. Жаштарыбызды ошондуктан мечитке тарбиялашыбыз керек, мечитке алып келишибиз керек. Балакайларыбызды, кыздарыбызды сопулар, мечиттин жардамчылары тазалаш керек ошол нерселерди. Мечиттен эч качан үркүтпөшүбүз керек балдарыбызды. Балдар келсе эле куушту баштайт да, бизде аксакалдар, тур жогол, сен мечитке неге келдиң? Неге күлөсүн? Айырмасы жок, күлсө күлсүн. Ал жаш бала, сен өзүң 70-ке чыгып, же 60-ка чыгып, араң жетишкен нерсеңди 5 жашар, 10 жашар баладан талап кылба. Күлөт экенсиң, башка кылат экенсиң. Не, сен андай эмес белең жаштыгыңда. Сен дагы кудум ошондой элең. Кээ бир ушундайлар көзгө сая турган аксакалдар жок эмес да. Ошентип мечитке алып, неге алып келесиң, башка кыласың. Урматтуу мекендешим, Аллахтын аскери болушу мүмкүн ал жаш жигит. Эгер иман тарбиясын ала турган болсо. Тазалык маселесине келе турган болсок, мечиттин тазалыгын карасаңыз, азыр оператор балдар бул жердеги даратканаларда көрсөтөт. Бизде урматтуу мекендешим не? Мечиттеги имам кылыш керек деген түшүнүк бар да. Бул жерде ар бири колунан келишинче акча ала келет, имамга берет, мечиттин өнүгүшүнө, өсүшүнө ар бир мына жерди мен оңдоп коеюн, мына жерди мен отверкада бурап коеюн деп өзү аракет кылат ар ким. Мына мечиттин имам кылыш керек, бул зарплата алат дебейт. Кыргызстанда бир мечиттин имамы зарплата албайт. Бирок Аллах үчүн кылат бардык ишти. Урматтуу мекендешим, мечитти салып чоң кылып салып коюш эмес, андан кийин уланып кете турган көчөт эгип коюш оңой, бирок ар дайым суу куюп, ар дайым карап туруш кыйын, өстүрүш кыйын көчөттү. Не дегим келет? Мечитти салып койдуң, көрктүү кылып, аны электр энергиясы бар, суусу бар, газы бар, свети бар, ай сайын келип турат. Анан ал кафелер кандай акча төлөсө, кымбат төлөсө, мечиттерде ошондой светтеги, суусуга акча төлөйт. Кымбат төлөйт өтө. Бизнес класстагыдай төлөйт да. Ошондуктан урматтуу мекендешим, урматтуу эр азамат, андан кийинки нерселерди кара. Мечитке келдиң, кайсыл жерге барба, тазала мечитти. Биринчи келип кыла турган ишиң тазалык болсун. Ал жагын карап кой, бул жагын карап кой. Келип бул жерде тура эмес болсо оңдоп кой, бумага түшүп калган болсо салып кой. Келип эле бумага кана дебе мечитке келип, мечиттегилерге. Магазин 10 метр алыста турат. Барып бумаганы алып келип басып кой. Бул бардыгыбыздыкы, бул коомдук жай, урматтуу мекендешим. Биз чогуу биргеликте таза болушубуз керек. Тазалыкка аракет кылышыбыз керек. Сол бут менен кирип, какырын түкүрүнбөй, сен жанын сол кол менен аткар, дарат кагазын унитазга таштаба, суну жана кагазды сырап кылба, айта берип өзүңдө түгөйт да. Урматтуу мекендешим, тазалыкка бекем болойлу. Мечиттерибизди таза кармайлы, коомдук жайлар таза кармайлы. Башка сырттан бирөө келет экен, биринчи биздин тазалыгыбызга карайт. Тазалыгыбыздан үлгү алат. Бул жакта миң сайрап, мен канчалаган иман тууралуу сүйлөбөйүн, канчалык динге чакырбайын, бирок келген адам бир туалетке кирип, мусулмандар ушул деп туруп аракет кылышы мүмкүн. Ошондуктан биз тазалыкка маани беришибиз керек, урматтуу мекендештерим. Андан кийин урматтуу мекендешим, үчүнчү өзгөчөлүк
келет экенбиз мечиттин ичинде ар дайым биз бири бирибизге жакшыбыз. Ассаламу алейкум, тууганым деп бири бирибизге жакынбыз. Мечиттен 500 метр чыгып чыкпастан башталат. Тит сигнал берди, өч алуу, урушуу, согушуу, касташуу. Мечиттин ичинде кандай ынтымакта болсок, сыртта дагы ошондой болойлу. Сабыбыз бирдей тегиз болуу, түздөнүү дегени иман жагынан дагы, руханият жагынан дагы, сапта дагы бардык жагынан бири-бирибизге түз болойлу дегени, ниеттерибизде дагы түз болсун дегени. Бири-бирибизге касташуу, урушуу, согушуу деген жок болсун дегени. Намаз биримдикке иманга чакырат, бөлүм жарылууга чакырбайт. Депутат келеби, адвокат келеби, же профессор, доктор келеби, же жөнөкөй дыйкан келеби, сапка биринчи келсе, ким айырмасы жок, бардыгы биринчи тура берет. Мына чоңураак келип калыптыр деп места бере турган нерсе эмес ал жер. Мечиттер бардыгын бирдей карайт. Бөлүнүп жарылуу деген нерсе жок. Бардыгыбыз бирдей болойлу, сыртта дагы, ичте дагы. Мечиттин ичинде кандай болсок, сыртта дагы ошондой болойлу, бири-бирибизге жакшы мамиле кылайлы. Мусулман таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болот. Үлгү алуучу эмес, үлгү берүүчү болот. Ошондуктан бар жоктон үлгү болойлу.